Бүгүн кечинде шоу программабызды бүгүнкү атайынкы чакырылган коногубуз Гүлназ Бекбосун кызы менен улантабыз. Анда Гүлназ эже биздин суроолорубуз дагы даяр. 3 бурчтук суроолор. Негизи 3 бурчтук суроо бербечи же айтпачы деген ушундай болуп калабы сизде дагы. Азыр 3 бурчтук десең эстеп атам, Айбек Касымовду эле эстеп атам. Мен башка нерсени эстегим келген жок. Ал мындай жактырбаган нерсесин 3 бурчтук деп көп айтат да. 3 бурчтук экен, анан тиги адам 3 бурчтук экен, тоюмда 3 бурчтук болуп калды десечи. Азыр мындай неудобный суроолор окшойт да. Ооба, ошондой дагы болуп калышы мүмкүн. Кандай айтсам туура болот экен деп дагы ойлонуп калышыңыз мүмкүн. Бирок ошентсе дагы негизинен көңүл көтөрүп бир жооп бергенче күлүп койгонго бул суроолор дагы жакшы. Анда баштайлы, Сиз жашаган жер планетасынын аталышы? Жерди. Туура. Кайсы айда аз сүйлөйсүз? Кайсы айда? Февралда. Туп-туура. Эшектин эмнеси адал? Эшектин эти арам, сүт адал. Жок. Күчү адал. Туура. Адам анын иштешин каалайт, бирок иштеген кезде ачууланып дароо токтотот, өчүрөт. Бул эмне? Адам анын иштешин каалайт. Бирок иштегенде ачууланат. Жактырбайт да? Эркекке тиешелүү эмеспи бул? Жок, бул баарыбызга тиешелүү эле. Себеби эркектер аялдын сүйлөөсүн каалайт, бирок көп сүйлөсө чамалайт. Бул дагы бир жакшы жооп экен. Бул буюм. Радио эмеспи? Жок. Иштесин каалайт. Иштеген кезде ачууланат, жактырбайт, аны токтотот. Бул кадимки эле ойгото турган. Будильникпи? Ооба. Бир килограмм пахта орбу же 1 килограмм темир орбу? Экөө барабар да. Суу качан тик турат? Суу? Ооба. Муз болуп тоңгондо. Муз болуп тоңгондо, туура. Эмне болсо анан ыр болот? Нам болсо. Нам болсо ыр болот. Жакшы жооп. Бул дүйнөдө өлбөс болуп жашайт белеңиз эгер ушундай мүмкүнчүлүк болсо? Эми адам канча жашка чыкса деле эч качан жашка тойбойт экен. Жаш кезде көп маани бербейсиңер азырчы. Мен эле ушул силердей куракта маани берчү эмесмин, бирок жыл өтүп, убакыт өтүп, ар бир саналып мынчага чыктым деген сайын баягы ошончолук жашаган келет экен да. Анан эми албетте өлбөс болуп, эгерде ошондой мүмкүнчүлүк болсо жашай бермекмин. Андан кийинки суроо, М тамгасынын куйруктуу бир тууганы? Жалаң шаңдуу музыка менен майрам тартуулаган радио? Сүйүнчү радиосу. Калчалар.